Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 14 сентябрь 22 жылдагы номер 236 буйругу. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 62 беренесине, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө мыйзамынын 38 беренесине, Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 29 июлундагы номер 418 мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилерин кызматка дайындоо, бошотуу жана аттестациялоо тартиби жөнүндө токтомуна ылайык буйрук кылат. Абдыраева Айгүл Төлөковна Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору кызматына 2022 жылдын 14 сентябрынан тартып 6 айлык сыноо мөөнөтү менен биринчи кол коюу укугу менен дайындалсын. Кайсыл жерде болбосун, ынтымак болсо, биримдик болсо, ошол жерде иш алдыга жүрөт. Аны сиздер жакшы билесиздер. Анткени сиздер ошондой ынтымак менен, чогуу чаран иштөө менен, анан бири-бириңерди колдоо менен көптөгөн ийгиликтер жаратып келатасыздар. Ошонуңуздардан жазбай, Айгүл Төлөковнага жардам берип, биргеликте жакшы иш алып барыңыздар. Силер бая айтып кеткендей көзгө басар университеттердин алдыңкысына, ошол университет катары мындан дагы өсүп кетүүңөр сиздердин өзүңүздөрдөн гана таандык. Өзүңүздөргө гана көз карандык. Айгүл Төлөковна, мен биринчи жолу ушу элдин көзүнчө абдан кубандым. Себеби биринчи жолу Арабаевдин тарыхында местный кадр өстү. Сизди дагы коллективдин атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңизде ийгилик болсун, ден соолугуңуз болсун. Анан мен ойлойм, мен менен бул кызмат менен кошо жоопкерчилик мойнума артылып атат. Чоң жоопкерчилик, мен аны түшүнүп турам. Жетекчи болуш оңой эмес. Анан мен ойлойм, ушу коллектив чогуу буга чейин иштеп келгенбиз. Бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып, буюрса ушу жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ишеничтемин да. Биздин университет алдыдагы университет болушу керек. Биз ошол максатты көздөп, баарыбыз буюрса ийгиликтерге чогуу жетели. Баарыңыздарга чоң рахмат.